Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам. Силерге Аллах Субханаху ва Тааланын мээрими саламы болсун. Тугандар, биз ошентип адамдагы жакшы кулк мүнөз, адеп ахлактуулук темасына арналган баяндар циклин улантабыз. Ислам дининде адеп ахлактуу жакшы кулк мүнөздүү болуу деген эмне деген сөздүн тегерегинде сөз кылып келатабыз көптөн бери. А биздин бүгүнкү тема бул көрө албастык. Бирөөгө көрө албастык, ичтарлык кылбоо. Чындыгын айта турган болсок, көрө албастык, ичтарлык инсандын бүт жашоосун, бүт өмүрүн уулантып, иритип, чиритип жок кылат. Көрө албас адам биринчи кезекте өзүнө залал жеткизип, топтогон сооп иштеринин бүт баарын жок кылып салат. Анткени биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям көрө албастык ошол көрө албаган инсандын өзүнүн жыйнап топтогон сооп иштерин өрт кургак отунду же кургак чөптү жалмап өрттөп салган сыяктуу жок кылып салат деп айткан, көрдүңөрбү? Эгер чынын айта турган болсок, пенде болгон соң биздин баарыбыздын кээде ичтарлыгыбыз кармайт. А бирок чыныгы момун адам, момун мусулман адам, Аллахтан корккон такыба адам, мындайча айтканда, ичтарлык, көрө албоо деген бул күнөө экендигин дароо эле түшүнүп, кулк мүнөзүндөгү ушул кемчилиги менен күрөшүүгө кандайдыр бир аракеттерди, далаалаттарды көрөт. Такыба момун мусулман биринчи кезекте бирөөндөгү бар нерсеге көз артпастан, сугалактанбастан, өзүндөгү бар нерсе менен бирөөндөгү жок нерсени салыштырып карайт. Мендеги бар нерсе башкаларда жок болуп атпайбы деп топук кылат. Мынакей менде ден соолугум бар, а кээ бир адамдарда ден соолугу начар, майыптар бар деп мындай салыштырат. Же мисалы, үстөлүндө наны болсо, дасторкондо наны болсо, наны жок, ачка жүргөн адамдардын бар экенин эстейт момун мусулман адам. Башкача айтканда, момун адам ар дайыма Аллахтын берген өзүндөгү бар нерсесине шүгүр кылып, ошонус үчүн Аллахка ыраазылык айтуунун себептерин табат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан, инсандар көрө албастыкты, ичтарлыкты токтотсо, мына ушундай сыпаттарды токтотсо, жашоосу берекелүү болуп улана берет деген. Анткени көптөгөн күнөөлөр так ушул биз сөз кылып аткан көрө албастык, ичтардык деген балеге тиешелүү. Мына бүгүнкү күндөрдө карай турган болсок, эл ичинде, коомубузда сыйкыр окутуп коймойлор, окутуп туруп жолун бууп салмайлар, көз ачыкка барып бирөөлөрдү өзүн сүйдүрүү аракеттери, азгырып алуу аракеттери, ушул нерселердин баарында, туугандар, ичи таарыган көрө албастык деген сезимдер бар. Ушундай бир көрө албастыктын түрлөрү болот. Маселен, кай бир инсандар бирөөлөрдүн иши жүрүшүп, ийгиликтүү болуп атканын көрүшсө, ичи таарып, өзүн коерго жер таппай, ошол ийгилиги болбой калса экен, жок болуп кетсе экен деп тилешет, каалашат кадимкидей. Мисалы, кайсы бир инсандын ден соолугу чың, гүлү күчтүү болсо, бапыраган сонун бир үй бүлөсү, бала чакасы болсо, бактылуу жашоосу болсо, материалдык байлыгы, унаасы, келишкен үйү бүт баары шайма-шай болуп атса, ошонун баары бирөөлөрдүн көз артуусун пайда кылат. А түгүл жаап жакын адамдары, тууган туушкандары дагы аны көрүп ичи таарып көрө алышпайт. Мындан туура 2 жыл мурун бир аял WhatsApp аркылуу мага жазат. Негизинен өзүндөгү көрө албастык сезим тууралуу жазыптыр мага. Ал аялдын жазганынын мазмуну ушундай: бир жакын курбусу бар экен. Өмүр бою ошонун жашоосун көрө албай, ага ичи таарып, көз артып жүрүп өттөм дейт. Курбумдун жашоосуна көз арта берип, өз жашоом мындай түштөй эле болуп калды. Жашоомдо нече эле ырахат ала албай койдум. Бала чакам деле бар, топтогон өзүмө жараша үйүм, мүлкүм деле бар, бирок аны курбумдун жашоосу менен салыштырып, өзүмдүн жашоомо эч эле купулум толбойт дейт. Бирөөдө бар нерсе менде жок деп, өз жашоому бирөөнүкү менен салыштырып жашоо кечирүү мени чарчатып бүттү деп атат. Акыры барып ал аял ошол курбусу менен дагы мамилени үзүптүр. Тууган туушкандар менен дагы такыр катышты токтотуптур. Туугандар,
Мен силерге олуттуу бир түрдө айтып коеюн. Көрө албастык деген бул кадимкидей оору. Ал ичти арыткан сезим жүрөккө орноп кала турган болсо, сизге эч бир тынчтык бербей, эч нерсеге ыраазы болбой жүрүп өтүп кетесиз. Көрө албастык деген ооруга чалдыккан инсан ошол ойго бүт аң сезимин оорутуп, мээсин кемиртип жеп, жүрөгүн оорутуп, жан дүйнөсүн кыйратат, жок кылат. Бирөөгө көз артып, көрө албастык оорусуна чалдыккан адам ар дайыма өзүндөгүнү бирөөнүкү менен салыштыра эле берет. Меникине караганда кошунамыкы жакшы, меникине караганда тиги досумуку жакшы, меникине салыштырмалуу тууганымыкы көп деп өзүн жегенден жей берет. Аны сыңары жанагы мага WhatsApp'тан жазган аял дагы ушинтип курбусуна көз артып, ичи таарый берип, өзүнө ичине уу топтой берген. Анын ошондой көрө албас, татаал, кыял жоругун мүнөзүн жакындан билгендер андан акыры оолактай башташыптыр. Болбосо мен такай намаз деле окуйм деп жазыптыр ал аял. Анда инсандар кандай болот? Алар бирөөлөрдө ийгиликсиздик болсо, иши жүрүшпөй калса, аны көрүп тим эле кубанат. Эми көптөгөн мисалдар, окуялар бар. Көрө албас адамдар өз мүдөөсүнө жетиш үчүн атүгүл көз ачык бакчыларга барып болсо дагы, сыйкырчы жанагы кара магиячыларга барып, өзү көрө албай жүргөн кайсы бир адамына жамандык тилеп, бирдемелерди окутуп коюудан дагы кайра тартышпайт. Силер байкайсыңарбы? Биздин мына ушул күндөрдө акыркы учурларда ошондой магия окутмайлардан, көз ачыкка бирдеме жасатмайлардан жалкып коркуп калгандыктанбы, көпчүлүк адамдар өзүндөгү ийгиликти, жакшылыкты коомго түгүл атүгүл жакындарына, туугандарына дагы жар салбастан жашырууга өтүштү. Адамдар мисалы жаңы машина сатып алса, же жаңы батир сатып алышса, аны көрүү үчүн барган жакын достору, бир жакындары, чөйрөсү, бир аз начаррагын алып койсуң да, мыктырагын алсаң болмо экен деген акыл үйрөтмөйлөр бар. Мындай сөздөрдүн артында көрө албаган бир кызгануу, ичи тарлык дагы жатат. Атүгүл шылдыңдагандай таризде сүйлөшөт. Ошондой тариздеги сөздөр албетте достукту бузат, чыныгы достукту талкалайт. Эмне себептен? Анткени Аллахка ыйман келтирген, Аллахка ишенген чыныгы момун мусулманда ичи тар, көрө албастык сапат болбого тийиш. Бир хадисинде биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан: Аллах субханаху ва таалага жаратканга чындап, чын жүрөктөн ишенген мусулмандын жүрөгүндө ыйман менен бирге башкаларды көрө албастык, башкаларга ичи тарлык чогуу бирге жашашы мүмкүн эмес деген. Түшүнүп атасыңарбы сөздү? Сөздүн маанисин түшүнүп атасыңарбы? Чыныгы таква мусулман көрө албас болушу мүмкүн эмес дейт. Ошон үчүн туугандар, өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү тазалоого аракеттенип, далаалаттанып, өзүңөр менен өзүңөр иштөөңөр керек. Өзүңөргө өзүңөр күрөш жүргүзүүңөр керек. Аллах субханаху ва таала инсандарды ар кыл кылып жараткан. Бул дагы болсо Аллахтын бир терең акылмандыгы. Анткени инсандагы эң негизги сыпаты Кудайдан корккон таквалыгы. Акыретке даярдаган жакшы сооптуу иштери. Аллах субханаху ва таала сиздин сырткы көрүнүшүңүзгө карап баа бербейт. Аллах субханаху ва таала сиздин коомдогу акыбалыңызга, ээлеген статусуңузга, бай же кедей экендигиңизге карап баа бербейт. Аллах сиздин байлыгыңыздын көп экенине карап мамиле кылбайт. Аллах субханаху ва таала сиздин жүрөгүңүзгө, жүрөгүңүздөгү жашап аткан дилиңизге карайт. Кылган иштериңизге, амал аракеттериңизге карайт. Бирөөлөр ийгиликтүү, бактылуу болуп аткан болсо, ошону көрүп, чындап сүйүнүп, кубана билиңиз. Ошол эле чакта өзүңүздөгү болуп аткан ийгиликтерге, жетишкендиктерге дагы кубаныңыз. Анан дагы бир маселе, Кудайга чындап ыклас кылып ишенген момун мусулман Аллахтын ыраазылыгына кантип татыйм, акыретке кантип татыйм деп жашоо кечириш керек. Утурумдук дүйнөнү өтчү кетчү жыргалына түздөнбөй. Ушул материалдык дүйнөгө берилип жашоо, жүрөгүбүздү ошол материалдык ааламга байлап коюу, байлыкка, жалтыр-жултур азгырыктарга, напсини кызыктырган нерселерге баш отуң менен киришип алуу, бул эми чоң көйгөй. Дүйнөгө байланып жашоо бул жүрөктүн оорусу.
бирөөнүн акчасын эсептеп, баланчанын акчасы мынча экен, түгүнчө экен деп сугалактануу туура эмес. Башкалар жетишип жаткан ийгиликтерге, бизнесинин жүрүшүп атканына, кандайдыр мүлктүү болгонуна өзүңдүн жашооңду салыштырып караган туура эмес. Кээ учурда инсан көп байлык, көп мүлк, материалдык ашып ташкан бардарчылыкты каалаганы менен ошондой байлыктуу болорун болуп, бирок ошол байлыгы, мүлкү аны акыретте шорун катырып, тозокко түртүшү мүмкүн. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айткан: акыр заманда, акыр кыямат күнү, өлгөндөр кабырлардан тирилчү күнү эч бир инсан берилген өмүрдү кандай жашап өттү, өзүнө берилген кесипти, илимди кандай колдонду, ушулардан толугу менен суралмайынча, суракка алынмайынча ордунан жылдырылбайт деген. Кээ бирөөлөр болот, Аллах ага көп эле жетиштүү илим берет, билимди насип кылат, бирок ал илимди кандайдыр бир кесипти бейчек эле колдонуп, жаман арам иштерге, ыплас иштерге колдонот. Же болбосо өзүндөгү илимди эч нерсеге жумшабай жашап өтөт. Ошондой эле ар бир инсан тапкан топтогон байлыгы, мүлкү үчүн акыретте баары бир жооп берет. Ар бир тапкан акчасын кандай жол менен тапты? Чыныгы мээнет коротуп, адал жол менен таптыбы, же арам, жалган жолдор менен таптыбы? Тапкан акчасын, байлыгын эмнеге коротту? Ушунун баарына сурак бериши керек болот, туугандар. Ошондой эле ар бир инсан өзүнө берген, Аллах берген денеси үчүн, ал денени кандай колдонгон үчүн суралат. Канчалаган адамдарга байлык деген сыноо берилип, ал сыноого туруштук бере албай калышат. Канчалаган адамдарга кызмат, мансап берилет дагы, ал сыноого туруштук беришпейт. Байлыгы болоору менен же кызматка отурары менен аз өтпөй текеберленип, башкаларды теңсинбей калышат. Байлыгы көбөйгөндө көпчүлүк байлар кайыр садака бербей, ач көздүгү ого бетер ашынып калат. Муктаждарга, кембагалдарга, кыйналгандарга жардам бербей калат. Оор бир айыккыс оорлар менен ооругандарды карап, колунда жок, нанга акчасы жок, үйсүз кедей кембагалдарды көрүп туруп, алар туш болгон жеңил эмес оор сыноолорду, оор бир жашоолорун көрүп туруп, ал тагдырларга ой жүгүртүп, ой калчап, ошондон өзүбүзгө насаат алыбыз керек. Ошондуктан көпчүлүк акылдуу бир акылман адамдар ооруп жаткан өтө оор илдеттүү оорларды зыярат кылышат. Кедей кембагалдарды зыярат кылганда же өтө жакыр өлкөлөргө барышканда өзүндөгү бар нерселерге шүгүр кылышат, жүрөктөрү жумшарат. Инсанда ден соолугу чың, алдуу күчтүү болуп турган чакта, байлыгы, атак даңкы, мансабы бар кездерде такай эле ошондой болуп тура берчүдөй туюлат. Өзүндөгү ошондой абалдан улам башкалардын бечара абалы менен иши да болбой калат. Ал абал улана берсе, инсандын жүрөгү катый баштайт. Башкача айтканда, жүрөгү мерездик менен теңсинбеген кабыкка ороло баштайт, калыңдап. Кээ бир адамдар адал эмес жолдор менен тез эле, бат эле киреше, байлык, акча таап, байып кетишкени менен ошол тапкандары аларды шорлотот, бат эле. Андыктан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, өзүңөрдөн жашоосу начарларды, кыйналгандарды карап жашагыла, өзүңөрдөн төмөнкүлөрдү карап жашагыла, жашоосу силердикинен жогору тургандарга көз артып жашабагыла деген. Мына ушинтип жашаган болсоңор, Аллах силерге берген ар бир неаматты, ар бир майда барат ырыскыны, жакшылыктарды түшүнүп ыраазы болуп жашайсыңар. Дасторконуңардагы нанга, күндө иштеп жүргөн жумушуңардын бар экенине, аман эсен басып жүргөн ден соолугуңарга, бала чакалуу экениңерге алкыш айтып сүйүнүп, Кудай шүгүр деп, ар бир майда бир нерсеге дагы ушуга шүгүр деп жашайсыңар. Ошол эле кезде ар бир инсан жакшы жашоого, мыкты жашоого умтулушу керек. Бир орунда тура бербестен такай алдыга карай өнүгүү керек. Мүмкүнчүлүк болуп атса, адал, туура жол менен байыганга, көп киреше тапканга умтулуу зарыл. Ошол эле кезде тапкан акчаны сарамжалдуу колдоно билүүнү өздөштүрүү керек. Бирок эң башкысы эмне айтайынбы туугандар? Эң башкысы ушу азыркы тапта колдо бар нерсеңиз үчүн Аллага ыраазылык айтууну унутпаңыздар.
Аллах сизге көрсүн деп көз бергенине, жашасын деп жашоону берип койгонуна, инсан кылып жаратып койгонуна, ырыскы, нан, тамак аш бергенине, үй бүлө, жубай, күйөө, бала чака бергенине топук кылууңуз керек. Негизи байлык, мүлк, атактан инсанга келген өтө бир зор сыноо, ары зор азгырык. Кудайдан корккон чыныгы такыба момундар гана ал азгырыкка, сыноого туруштук бере алат. Ал келген сыноолорду Аллахка жаккандай жолдорго колдоно алышат. Использовать их именно на благие цели. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.